Талас шаарында калктык таза суу менен камсыздоо долбоорунун биринчи фазасы жыйынтыкталуу алдында турат. 24 чакырымдан ашык жаңы суу түтүктөрү орнотулуп, шаардын борборуна 7 чакырымдай саркынды суулар үчүн куурлар жаткырылды. Жумуш маалында казылган жолдорду жамап жаскап отурбай, дароо жаңы асфальт төшөө чечими кабыл алынып, мунун арты менен бир топ көчөлөр жаңырып калды. Бүгүнкү күндө Талас шаарында жалпы 56 000 чарчы метр асфальт төшөлдү. Анын ичинен Сатаев, Турдалиева, Огонбаев көчөлөрү, Өмүрбекова көчөлөрү толук жол болуп басылды, 6 метр болуп. Бул Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүнүн негизинде жеткирилген. Долбоорду каржылоо үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан 5 миллион евро бөлүнгөн. Артып калган акчага көп кабаттуу үйлөрдүн короолорундагы эскилиги жеткен суу түтүктөр алмаштырылып, жеринде куруучулар түрдүү тоскоолдуктарга туш болуп жатышат. Мунун бирде мишет эткендер көп эле болуп атыр бизге. Кээ менен уруша кетебиз. Анткени муну көрдүңүзбү, тарсаңыз ошонун астынан турба өткөн. Эски турбачы. Ошондо өтө элек десек булар салып коюшуптур. Биз эчтеке муну салынып турбай биринчи этажда көрдүңүзбү? Ошон. Андайлар болуп атат. Анан кийин жанагы кээ бирлер бар, кызыл китептери бар экен. Биз эчтеке кыла албайбыз. Алар болсо отурат, кызыл китебиз бар деп. Ошондой эле болуп атыр бизге. Атак өзүбүздөн жумуш Кудайга шүгүр жакшы эле жүрүп атат. Шаардын борборлук бөлүгүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары мындай жаңылыктарга кубанып, каралып жаткан инфраструктуралык шарттарга оң баасын беришүүдө. Бул мурунку эски турбалар менен дат чирик болчу турбалардын баары азыркы жаңылыклар элге жакшы болуп атпайбы? Таза шлангалар менен келип атат. Жакшы, элдин баары ыраазы берди. Негизи 5-этажга чейин жетпейт. Алар мотор 4-5 этажын мотор менен алат да, 1-2, 3 этаждар мотору жок эле. Суу алышат. Анан мен деле 2 күн болду жаңырып атканын укканымачы. Мен бул жака отопление кирип атабы башка домдорго деп ойлогом да. Учурда долбоордун экинчи фазасына даярдыктар башталды. Бул багытта саркынды суу системасына басым жасалат. Бул жерге Талас шаарынын саркынды суулары топтолот. Айта кетсек, бул жай өткөн кылымдын 70-жылдарында курулуп, бара-бара заманбап талаптарга жооп бербей калган. Анан калса шаар халкынын 15% төлөөгө жөндөмдүү. Алдыда долбоордун экинчи фазасы ишке ашып калса, шаар халкын толук бойдон камтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Адистердин бул көлөмөнү экологиялык талаптарга жооп бербейт деп айткандары менен азырынча башка мүмкүнчүлүк жок. Бир гана жол, бул жерге заманбап жай курулушу керек. Аны жаап да кое албайбыз, себеби багы Талас шаарыбыздын саркынды сууларды ага турган андан башка жайыбыз жок. Бүгүнкү күндө естественный эме менен гана жана биопорт катары өзүнүн функциясын аткарып, биз тиешелүү химиялык элементтерди салып, өзүнүн функциябызды колдон келишинче аткаруудабыз. Бизге ошол экинчи фазанын алкагында жана саркынды сууларды тазалоочу курулуш өтө зарыл да бүгүнкү күндө Талас шаарына. Таза суу долбоорунун алкагында өлкө аймагында 2023-жылга чейин ар бир айылга суу жеткирүү пландалган. Аймактарды өнүктүрүү жылында мындай долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулууда. Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Талас облусу.